Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Өзгөн районунун Ленин жол деген айылына кетип баратам. Москвадан атайын ата-энесинин туулган күнү бир күндө экен. Ошол ата-энесин куттуктаган Диларам кызы жана бул жактан Айбике, ошондой эле Даниэль деген неберелери куттуктап, жакшынакай болгон өздөрүнүн салам каттарын, сагынычтуу сөздөрүн ушул менин программасы аркылуу жеткизгенге ниет кылышкан экен. Ошол ниеттери азыр ишке ашат. Андыктан жакшылап байкап туруңуздар, баа берип туруңуздар, лайк басып катталып туруңуздар. Мен ушул ата-эненин сүйүнүчүн, кубанычын сиздерге бөлүшөмүн. Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Махматалы Санавар абанын үйүнө келдик. Санавар деген энебиз, Махматалы деген атабыз. Мону кармап аласыздарбы? Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Бүгүн атаңыздын, апаңыздын туулган күнү, мону кармаңыз. Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Бул Ленин жол деген айыл, абы? Ленин жол деген айыл. Ооба. Бул менин программа. Санавар эне сизби? Диларам деген кызыңыз бар Москвада. Даниэль, анан Айбике деген, Бишкекте, Кыргызстанда, бул жакта Кыргызстан. Ушулардын атынан ол менин ата-энем деген. Ооба. Азыр гүлдү кармап алсаңыз үйгө кирип кетебиз. Сиз тапшыра бериңиз, басып барып туруп, урматтуу көрүүчүлөр. Санавар энебиздин гүлү. Атабыз экөөбүзгө ошоңуз, ошол гүл эне. Азыр атабыз дараталуу болсун. Бул болсо жолуңуз, атабыздын калпагы. Негизги белек бул программа эне. Программа. Азыр Диларам эжебиз менен байланыштырып койсоңуздар. Смартфон барбы бул жерде азыр? Күтүп отурат, чыдамсыздык менен. Кана кире берсиң энди. Санавар эне күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Жок, күтпөдүм эле. Эч элестетпедиңиз беле? Кана кире бериңиз эне. Ушул программаны белек кылып жөнөттү. Салам алейкум, жакшысыздарбы, кызыңыздарбы? Жакшы. Бул менин программасы. Менин программасын көрөсүзбү, көрбөйсүзбү? Көрөм анча. Көрөсүз анча-мынча. Сиз бул жакка туруп алсаңыз, бул айнектен бир аз бетиңиз караңгы чыгып калат экен. Мынакей энебизде Диларам менен неме? Телефон. Диларам эже менен бизди байланыштырып койсоңуз, Москвадан атайын күтүп атат. Ооба, бул жолугун салып коюңуз башына энебиздин. Канча жашка чыктыңыз? Сөзүңүздүн оозуңуз менен угайлы эне. 58. Абабыз 64-кө чыкты. Бүгүн туулган күнүңүздөр. Менин программасына ушу Диларам кызыңыз дагы ушу менин дагы ата-энем татыктуу. Ушул энелердин катарында мен дагы энеми жайгаштыргым келет ушул программага деп ниет кылды эле. Рахмат. Келип калдым. Кандай элестетип атасыз? Кантип таасирленип атасыз? Диларам кызыбы? Мынакей. Урматтуу Диларайым, мынакей биз келдик. Менин маңдайымда бейиштин образында болгон энекебиз турат. Кубанычы чексиз. Мынакей учурашыңыз эми. Рахмат кызым. Кам болбо. Майыл толкунлар кеттим. Мына кызым. Мынакей Диларам айым, мына кызыңыз менен сүйлөшүп коебуз. Тилеңерге жете бергиле. Кызым салдымна жолугупту. Рахмат кызым, рахмат, катта рахмат чоң. Бактылуу болгон өзүң да. Мен силерге Кубанычтын көз жашы, сүйүнүчтүн көз жашы. Диларам айым энебиз толкунданып, көзүнөн жаш ыргып чыкканын билбей калды. Азыр сиз сүйлөп туруңуз, абышкаңыз келгенге чейин энде ушул канча бала, канча неберени тарбиялап атасыз? Канчасы бул жакта, канчасы тигил жакта дегендей. Bu yerde şu 4-6 nеберем бар şu yerde. Balamkı 4, kızlarım koşul 2 kızım var, 2'den ökönükü 4. 8. Mınakey, ababыздын калпагын башына кийгизип коюңуздар. Мынакей, калпагыңыз башыңыздан түшпөй жүрүңүз. Бул ушул кызыңыздын,
Dilaram ayı mınaki ata ekeniz menen dagы сүйлөшүp koymuş mınaki. Ата туған күніңіз құтты болсын, өміріңіз ұзын болсын, ешқашан ауырбайсың, қалай әрдайым ішіңізді шықты күліп жайнап, 18 жашар жігіт болып, ата мүкіңізді қармашқан болыңыздар, үзілмей үшін тек жүре беріңіздер. Rahmat. Akıllı esti ol, imanlı ol, rahmat. Siler barakasınlar, Kuda kalasa biz silerin menen yaşayız. Silerden bergen yaşamak bizden ömür olat. Rahmat. Mınaki. Şu elimiz tinç olsun. Gelgen mimanlar var birge olalım. Rahmat sağdağı. Gelgen jurnalist çok rahmat. Beleklerimiz Allah yettiğince. sağdağı iyi bilene tinççilik. Bala çağana özüne ömür versin Allah Teala. Tinççilik amançılık olsun. Amin. Daima yolun şudur, yoldaşın Hızır olsun. Allah'ım. Amin. Ава, мына эми ушул учурдан пайдаланып ушул кичине маек алам эми кичине бир 5 минут 10 минут убактыңыздарды алам. Кап этпейсиздер, себеп дегенде Диларам кызыңыз мен ата-энемди дагы ушундай тасмага түшүрүп, кенен чонон сүйлөтүп, программага киргизип коюуму өтүндү эле. Ошон үчүн мына суроону адегенде ушул өзүңүздөн баштайын. Ушул энебиз деле айтып берди канча балалуу болгонун, бар жогун. Эми өзүңүз дагы айтып берсеңиз, буга чейин кандай турмушту баштан кечирдиңиздер, канча баланы чоңойтуңуздар, канча неберени чоңойтуңуздар, дагы эле багып атасыздар дегендей. Өзүңүз жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз аба? Men yaşman beri ançamça traktörde işlegemin, anan okudum, oşu traktöristlikini kesipke, kopurluk okudum. Sayız кезинде. Sayız gezinde, anan sayız malında, bana demeken buyruğu iken, bizgen neme kılıp kalı, suçu olu işledim. Andan gelip al mektepte santexnik, plotnik olu işledim. Anan mektepte keminde bir 25 yıl işledim. Sadik'te 10 yıl işledim. Şu tep ömrüm şu yaş nariste baldardan hizmetin kılıp жүрgenge nasip kılgan eken şunu işlep жүрөбүz. Hazır emi bu yıl Kuda kalası işlemeye kaldım. Pensiyaga çıktınız Pensiyaga diye. çıktım. Pensiyaga Ova, Allah'a yemek- şükür şu hükümet bergen akçanı nasibinçe jewatabız. Berekesin bersin ha o. Alganımda 1800'e çıktım hele hazır 4000'e jakın bolup kaldı. Ооба, berekesin bersin Эми эми, Алла pensiya берекесин şirin болот берсин. дейт. Ошо да. Аба, эми мына ушул учурдан пайдаланып ушул энебиз тууралуу дагы сөз козгоп калсаңыз, мына себеп дегенде бири-бириңиздерге бүгүн кутуктуу айта турган сөз күн да. Ошон үчүн мына ушул энебизди каяктан табып алдыңыз эле, ошо ак куудай болгон энебизди. Алгачкы жолугушкан күндөрдү эстеп туруп андан кийин кутуктоо сөзүңүздү узатып койсоңуз болот аба. Ошо sayız malında жүргөнүбүздө менин байбичем şu ayılga gelip kalgan la. Anam nerede bir cezdemiz var la. Anam bu içkelik yaşosu içkelik oldu şu yerde. Nasıl eken öküz birbirimizi tavışıp anam 40 yıl oldu. yaşagan 40 yıl болду. Жарым кылымга тете жашап коюпсуздар, 40 yıl мынакей. olup kaldı. Hemen şu balalı çakalı olduk. Неберелүү. Nevreli olduk Kuda kalasa. Чебере барбы, чебере? Çevreye az kaldı. Аз калды, Кудасы, насип кылса, ден соолук берип турсун да. Çında öyle bular kança sanın hesaplayamayan için bilmiyorum ya bak. Саны көбөйбөрсүн. Ооба, мынакей 20га жакын небере бар экен. Şu nevre çevrelerime ömür versin. Şulardan toyların göreylik. Jakşılık işlerinde жүрөйлük. Kızlarımızın, baldarımızın aldığında bakıp baybiçe olup oturuyorlar. Бай бичол отура бериңиздер, а. Эми энебизге суроо, ушул эле суроого жооп берсин. Энебизге бир сиз калоо тилектер айткандан кийин энебизге суроо беребиз. Demesini aytıp koyuyorlar. Şu 40 yıl yaşadık. Bu baybiçem bilen sen benge gelmedik. Bu beni sizde ben bunu silayım şu birbirine hurmatlap silaşmayla geletavız şu. О, мен ушундай болду эле жүрө бериңиздер. Ооба. Эми мынакей жана жакшы суроого мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул күнгө чейин урушпай айтышпай келгендериңизди мына биз деле арай көз чарай көрүп атабыз. Ылайым ушунуңуздардан жазбаңыздар.
Demek ошон үчүн жапжаш көрүнөт экенсиздер. Сиздерди эч качан эч ким ушунча жашка чыкты деп ойлобойт. Мисалы сизди 64 эч ким ойлобойт. Мен сизди ойлоптун 50-нин тегереги окшойт деп. Жапжаш сакталыпсыз. Демек бул Санабар энебиздин мээнети, балдарыңыздын мээнети, жакшы сөз, жакшы чай, жакшы тамак дегендей. Эне мына ушул бакайдай болгон абабыздын туулган күнү экен, мына урматтуу көрүүчүлөр. Бир күндө ушул эки адамдын туулган күнү бирдей болуп белгиленип атат. Абабыз тууралуу айтып бериңиз эми. Абабызга бир жакшы сөздөрдү уруулаңыз эми. Абабызды алгачкы көргөндөгү таасирлерди айтып берсеңиз болот эне. Алгач көргөндө ушу көңүлүмө жаккан, ушу көз ушинтип баш коштук. Баш кошуп ушу 40 жыл өмүр сүрдүк. Бирибизге бирибиз өзөккенай сенменге келбедик. Эми толкунданып турам, бир сөз табыш деле кыйын болуп калды. Айтыңыз, секреттерди эле айтып деп коюңуз. Канча автобус машина менен алып келип анан деле айтар. Бактылуубуз, Кудай кааласа Кудай ушундай балдарыбыз менен бактылуубуз, ушу неберелерибиз менен бактылуубуз, ушинтип экөөбүз бактылуу карлыкты сүрүп келатабыз деп ойлойм. Мен ылайым ушундай жакшынакай бакыт менен, жакшынакай ырыс менен, ынтымак менен ушу балдарыңыздын пешенелерине бар болуңуздар экөөңүздөр деңчи. Мына ушул учурдан пайдаланып Диларам кызыңыз, анан Даниэл, Айзиреге, Айбике неберелериңиз суранды эле. Атам менен апам экөөнүн туулган күнү бир болгондуктан бир өзгөчө бир куплеттен ырдап берип койсо жакшы болот эле деп. Эгерде кимиңиздер ырдай албай эле бир жакшы сөз айткыңыздар келсе, бата бериңиздер келсе, бата берип койсоңуздар болот. Бирок өзгөчөрөөк болот, энебиз ырдап берип койсо, бир энебиз бир созолонуп туруп, себеп дегенде Диларам кызыңыз алыста жүргөндө апа акемдин үнүн угуп, кусалыгыма жазып жүрөйүн дейт. Міне эми урматтуу көрүүчүлөр, азыр экөөңүздөр тең бир аз тургузуп өзгөчөрөөк интервью алдык. Экинчи бөлүгүн отуруп анан баштайлы. Кана экөөңүздөр тең чарчатып койбойлу, жарым саат ичинде. Азыр эми ушул ар бир энени ушул биздин көрсөтүүнүн салтында бар. Бир энебиздин, Санабар энебиздин бир жакшынакай үнүн, укулуктуу, булбулдай болгон үнүн. Эми энелердин ар үнү булбул да бул. Эч нерсеге буга сын да такпаш керек, кемчилигин дагы айтканга болбойт. Энебиз бир куплет ырдап коет. Çokusu büyük su gördüm, çoğulu uçan kuş gördüm. Çok olay sulu kız elim, çok ne bolu öz gördüm. Çok olay sulu kız elim, çok ne bolu öz gördüm. Yaşlığım benim yaşlığım, bilmep min ömür azlığım. Sekundka toktay tursamçı, yaşlığım benim yaşlığım. Ой, рахмат, кол чап коебуз, Бул энекебиздин ата акебизге арнаган ыры болду. Ата акебиздин арнаган дубасын анан чогуу тартып өтөбүз. Эми мына ушул Санабар энебиздин туулган күнүнүн урматына чогулган бул жакта дагы кошуна колоң, эң жакын адамдар, туугандар отургандар. Мына ушул кимден баштайт? Бир тууган сиңдилер окшойт да. Мынакей жеңелери отурат экен. Ушул жактан баштай берелиби? Мынакей эже. Ооба, сизге окшош экен. Энебиз мына бүгүнкү абышкасы менен кошо мындай өмүрүндөгү өзгөчө майрамдардын бири да бул туулган күн деген. Ушул күндү Москвадан атайын сиздин да сиңдиңиз болот. Кызыңыз деп эстеп койру, Диларам кызы эске алып, ушул эстен кетки сюрприз уюштуруп коеюн, тасмага түшүрүп депчи. Моралдык жактан, материалдык жактан жардамдар болуп атат. Башка болуп атат, бирок ушул тасманы өзгөчө белек катары жөнөтүп коеюн деп ниет кылды эле, азыр ишке ашып отурат. Бүгүнкү күндүн ээлерине өзүңүздүн жүрөктөн чыккан сөздөрүңүз эне. Неде ушу эже менен жездем экөөнүн ууда келип калган туулган күнү менен куттуктайм. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, ар дайым биздин пешенебизге жаркырап жайнап жүрө берсин. Рахмат Диларам сиңдим, сага дагы өмүрүң узун болсун, ушу сыйлап жөнөткөн сага дагы рахмат. Бактылуу бол, балдарыңдын, кыздарыңдын күнү күчүн көрүп
Uşuların urmat sıyın gör, sen ata eneni sıylasaң, senin dagı şo sıylasın. Rahmat ukam sağa dagı. Den soluk uşintiп atartıp jolga atıp kelipsin sen dagı. Tinç bol. Arаңыздарда ең улуусу Санабар энебиз Bundan çoğu iki atağız var. эки акабыз Төртөөбүз кыздардан да, айтам. эки кыз. Кыздардан улуусу ушул да. Улуусу ушана. Улуусу дагы сулуусу дагы ушул энебиз. Анан Жакшы. кичинекей эмемин дагы. Эркеси сизгес да рахматымды бир туугандык жакшынакай болгон ой тилегин билдирди, бир тууган сиңдиси. Андан кийинки энебизге сөз берели. Сиз кимис болосуз? Мен жеңесі боламын. Бир тууган жеңеси болосуз. Секреттин баары сизде экен да. Мен кайынсиңдиме күйөө алам, чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Бактылуу каарлык каалайм. Ден соолуктар ушу бала чакасын төрдүн көркү боло жүрө берсин, узун өмүр каалайм. Силерге ham рахмат, Дилара сага ham рахмат кызым. Ден соолугуң болсун, бала чакаңын ден соолугун берсин, тапкан ташыганың өзүңө насип кылсын, рахмат. Мен айтканыңыз келсин, аябай сонун сөздөр болду энебиздин сөзү. Андан кийинки Мен достору экен, а? достору болом, Аяш болом. Мына Аяш аташ болуп келгенибизге 44 жыл болот. Мен булардан 3-4 жыл мурун келгем да. Не дейм, Аяшым бул үлгүлүү үй бүлөлөрдө, отуруштарда, башкаларда Аяшым үлгү болуп, 5 убак намаз окуйт. Бизге насихаттарын айтат. Эми 2 уул 5 кыздын ата-энеси бактылуу, каарлыктуу сүрүшсүн, тынч болушсун, дайыма ушинтип жора жолдош болуп жүрө дейли. Дилярамга ham рахмат кызым, ушу ата-энени сыйлап, ушинтип неметип атасыңар. Бул деле Санабар менен Аяшым 1 жашка неметип, алдыга жылбай кайтара жашарды 1 жашка. Туура айтасыз. Кыздардын отурматын көрсөң. Туура айтасыз. Менин энем программасы энелердин дарысы деп коет эне. Санабардын дайыма ушу шайыр жүргөнүн жакшы көрөбүз бир. Ич кабагым кашым дебей, күлгөн. Ошон үчүн жапжаш жүрөт да энебиз, көрдүңүзбү? Жапжаш. Алганда биз компьютер болуп калдык. Балам, рахмат сага. Эне сиз жакка өтөйүн эми, кийинки энебизге өтөйүн. Жакыныраак. Жа, азыр алып берет, анысын алып берет. Неберелери жанында отургандыктан Дагы ушу отургандардын баардык сөздөрүнө кошулам. Ушул Аяшым менен ортогума ушул окшогон туулган күндөрдү көпүн өткөрүңүздөр. Сизге чын ден соолук, бакыт ушундай. Дагы ошо окшогон туулган күндөрдү көпкө өткөрө бериңиздер. Анан ушу Диляра кызыбызга да рахмат кызым. Сен ата-энеңи сыйласаң, сен дагы балдарыңа сый көрөсүң. Чоң рахмат. Жаңылып бизге ушундай нерсени алып келип, ошол ата-энеңди сактап, немеге эртеге чыгаргандырат балалар. Сага да рахмат балам. Дайым не тилесең тилегиңди берсин. Ошо ортогум менен Аяшымды дастаркана дайым жакшы күндөргө тойлорго жайсын. Рахмат. рахмат эже, рахмат. Эми мынакей улуулардан кийин жаштарга маекти узаталы. Мынакей өзүңүздү тааныштырып, сиз ким болосуз, анан жаныңызда отурган улуу адамдар сиз үчүн ким болот? Мен атым Нургүл. Берка кел айтке. Жанындагылар ушу апам менен атам болот. Ошо экөөнүн өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, бактылуу каарлыкта сүрсүн, биздин пешинебизге бар болсун. Рахмат Диляра сага да сиңдим ошончолук сюрприз кылганыңа. Биз дагы ошо толкундан неме болуп турабыз. Ошо сизге да рахмат, ушунчалык жол эме алып келгениңизге. Ошо Рахмат. Ушул апаңызды канча күн көрбөй калсаңыз сагынып кадимкидей көзүңүзгө жаш келип кетет. Апам менен атам ушу азыр жакын элемин, тез-тез эле келип турам ошол жерден. Баары бир эненин орду башка болот дейт го. Тез-тез эле келип турабыз. Апаңыз карындаган бир жашынакай бир ырыңыз болсо, бир атакеңизге бир жашынакай тартуулап койсоңуз, жаштар билбесе анда башкалар унутуп калат. Ошон үчүн бул программанын салтында мисалы ырдап чордоп, мисалы жакшы нерселерди, өткөн нерселерди эстеп, жакшы бир күлкүлүү бир образ жаратсак, ошончолук көркүнө чыгат да. Кандай тартипте чоңойту бул адамдар сизди? Кандай мыйзам менен чоңойдуңуз дегендей? Бизди эле жакшы тарбиялап, жакшы чоңойтты.
Кимисинен коркуп турасыз, айбаттанып турасыз. Экөөнүн бирөөсүнөн. Өзү үй бүлөдө болот да, бирөөсүнөн да тартынып турабыз да, мисалы биздин деле балдар бирөөдөн тартынат деген сыяктуу. Неме да атабыздан неме алабыз да. Эми урушпайт деле, эми просто мындай атанын немеси сүрдүү болот го. Атабыздан неме кылабыз да. Атакебиз тагын жүзүнөн нур чачкан жакшынакай атакеңиздер бар экен, мынакей апакеңиздер бар экен, ушундай шайра, шатман, ак жүрөк, Демек сиздер бактылуусуздар. Мен бактылуумун деп айтканга дагы татыктуусуздар да. Ооба. Бактылуубуз ооба. Тайнеме. Мынакей Диларам айымдын кызы дешти. Мынакей апакеңиз мына ушундай сюрприз уюштуруп атат. Атыңыз ким? Айбике. Мынакей ушул кыздын небереңиздин дагы атынан ушул программа. Сүйлөп коебузбу? Кана каалоо тилектерди айтып. Тайтаң менен мага арнап коебузбу? Уябы. Бул неберелериңиздин жүрөгүн мээримге толтуруп коюптур да. Сөз менен жеткизе албай атат, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул неберелер чоңойгондо ушунчалык периште болуп чоңойсо керек деп ниет кылалы, себеп дегенде мен ушунчалык энелерди тартып келатам да эне. Бардыгынын небереси ушу энелерге мен ушунчалык ыраазымын. Неберелерин азыркы энелер мээримге өтө байытып коюптур. Сүйлөгөндө дагы, ырдаганда да көздөрүнөн жаш мөлт агып атат. Демек бул келечектен үмүтүбүз бар дегендик. Кээ бирлер ойлойт, жаштар башка багытка кетип атат депчи. Бир аз сылчырап. Ошон үчүн сиздерге ушундай жакшынакай неберелердин сөзү, ыры, балдарыңыздардын мамилеси ырайым ылайым ушундай ыролойбуна берсин, арнала берсин дегендей. Жашып кетем да ушундай. Эми эне бул сюрпризди күткөн эмессиз да. Эч ким айткан эмес. Ошондуктан бир аз бул программа ушундай болуп келебиз биз энелерде. Жакшынакай кылып сыйлайбыз, жакшынакай сөздөрдү айтабыз. Ушунун бардыгы үй бүлөлүк архив болуп калат, анан келечек муунга сабак болуп калат. Аксакалдын ар бир айткан сөзү сабак. Энелердин ар бир айткан сөзү сабак дегендей. Азыр дагы бул жакта балдар жүрөт эле, балдарына сөз берсек, чакырып койсоңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр биз ушул Балдарды чакыр, келиндерди чакыр, баарын тилектер. Макматалы абабыз менен Санавар энебиздин үйүндө отурабыз. Бир топ ушул жерге келген туулган күн урматына катышып аткан коноктордон бир сыра маектерибизди алып атабыз. Андан кийин баласы, бул жакка отурсаңыз атакеңиздин жанына. Сөзсүз түрдө сиздерден маек албасак болбойт, себеп дегенде бул адамдар сиздердин жашооңуздардын маңызы, туурабы? Бул адамдар сиздер жашоону элестете албайсыздар дагы, туурабы? Ошон үчүн жүрөктөн чыккан сөздөрдү мындай тартуулап койсоңуздар болот. Сиз канчанчы уулу болосуз? Чоңу. Эң чоң уулу. Эң чоң уулу бул негизи ушул ата-энебизге, улуу адамдарга биринчи ата-энелик деген статусту берген бала экен, биринчи сүйүнткөн, Кана сиз арнай бериңиз эми. Туган күнүңүздөр менен өмүрүңүздөр узун болсун. Ар дайым ушу биздин ишенебизге бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Апаңыз атаңыз жакшы көрөсүзбү? Ооба. Анда бир беттеринен сүйүп кучактап койбойсузбу? Мына бүгүн тарыхый күн болуп атат да билген адамгачы. Улуу баласы. Улуу баласы өзү. Бактылуу жигит бол. Мынакей жакшынакай батасын берип атат атасы дагы. Мынакей кийинки баласына сөз берели. Сүйлөй бериңиз. Мен кичи улуу улум. Ушул адамдарды жүзгө чыгара турган адам сиз экенсиз, Карап өстүрө турган баласы мен кичинекей. Апам атам туган менен. Бул ата тугаңыздар болсун. Рахмат. Эң жаман окуя неме отурган күндөр ушундай болсун. Мындан да жакшы көп дасторкон жакшы ачып өмүр отурайлы. Чоң көп элдер менен тугаңыздар болсун. Ана колун кармап жашнага туруп куттуктап коебуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бала менен атанын мамилеси мына ушундай болсун. Ата менен баланын дагы мамилелери ушундай болсун. Бул программа дагы бир жолу кайталайм, сабак болсун эретте тартылып атат.
Атасы менен апабыз эмнедеш сүйлбөй сөз менен жеткире албай эле курсалчылык сөздөрүн чыгарып атышат. Кана кийинки мынакей келинине сөз берели. Мына чоң келинибиз. Бул жагы Чоң келинибиз бул. мына ушул бүгүнкү адамдардын майрамы, бул улуу адамдар, бул жөнөкөй адамдар эмес. Ушул келин катары ушул кайненеңизге бир жүрөктөн чыккан бүгүн ушул күнгө чейин айтпаган сөздөрүңүздү тартуулай бериңиз. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Ата, апа, бүгүнкү туулган күнүңүздөр куттуу болсун. Өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Ар дайым ушундай ак дасторкондо ынтымакта бириңиздер менен бириңиздер дайым жакшылыктарда гана жүрө бериңиздер. Эч качан оорубаңыздар. Биздин бактыбызга ар дайым аман болуңуздар. Эч качан жүзүңүздөрдөн бүгүнкүдөй жылмайып кетпесин. Сиздин кайненеңиз кандай кайнене? Башынан кайталайын деп. Жок, кайненеңиздин өзү тууралуу айтсаңыз, мисалы, кайнене жөнүндө суроо берип атам да. Апам жакшы адам. Ушу баары төп келишкен, ачык, чайыр, кайсыл жерде болбосун ар дайым алдыда жүрөт дегендей. Алдыда жүрөт, лидер, лидер айын. Ооба, лидер десем дагы болот. Башка жактан дагы бүт жагынан төп келген. Аябай ачык, чайыр апабыз. Ар дайым бар болсун ушундай бүгүнкүдөй жылмайып кетпесин жүзүнөн. Сизге дагы терең ыраазычылык, ушунча алып келип, сыйлап, тартып, бизди ушу телеграмга чыгарганыңыз үчүн чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуздар. Сиздер да келген коноктор ушинтип эле күлүп жайнап жүрө бериңиздер, айшенелер. Тажеңе, эже, Урматтуу көрүүчүлөр, Шайра Шатман келиниңиз бар экен мынакей. Кудайым буйруса, бул үйдүн эң кичүү келини кайсыл? Мынакей колун көтөрүп турат бирөө жарым. Кудайым буйруса, мына 64 жашка чыккан кайнатаңызды, 58 жаш дедиңиз энебиз. 58 жашка чыккан Санабар энебизди 100 жаштан ашырам деңизчи. Кудайым буйруса. Куда каласа, атамы кошуп 100 жаштан ашырабыз. Эми Баарыбыз биригип. жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү айтыңыз. Урматтуу бүгүнкү күндүн себепкерлери, атам менен апам туулган күнүңүздөр менен биринчиден ден соолук болсун. Ден соолук болсо баары болот. Эң биринчи ден соолук каалайбыз сиздерге. Биздин бешенебизге дайым бар болуңуздар. Эч качан оорубаңыздар. Сиздер бар, биз барбыз. Туулган күнүңүздөр менен. Ушу эки келинге бир суроо да. Кайненеңизден эмнени үйрөндүңүз? Бул ушул үйгө келгенге чейин эмнени билбечи элеңиз? Эмнени үйрөнүп алдыңыз? Айтыр, жактан неме кылгандарыңды деп айтыр. Кээ бирөө айтат да, мен ушул күнгө чейин нан жапкан билбечи элем, ушул күнгө чейин уй саган билбечи элем, жана башка. Сиз эмнени билбечи элеңиз? Мен да биринчи келгенде нан жаппайт элем, жаба албайт элем. Алыстын жеңем бар экен. Ошону Бактым бар деп үйрөнүп. Апам дагы кошо үйрөтүп баарын үйрөнүп алдык. Аз Кудайга шүгүр. Баарын жакшы эле. Лайым ушул келиндериңиз менен жакын кызыңыз катары кабыл алдыңыз деми, кызыңыз, ары сырдашыңыз дегендей. Бир программабызда айтат бир келини, мен апам кайнене эмес, апам. Анан апам менин подружкам деп. Ошон сыңар эле мисалы сиздер. Эми сырдаш болгондон кийин сиздердин досуңуздар, эми ага дос да, эми улуудан бир дос, кичүүдөн бир дос дегендей. Энебиз сиздердин пешенеңиздерге аман болсун. Өмүрлүк болсун, өмүрлүк болсун. Андан кийинки неберелери сүйлөй тургандар барбы? Неберелери бир сүйлөп койсо, аябай жакшы болот эле. Мынакей келини, эң кичүү келини, ушул үйдүн кичүү келини куттуктап атат. Uzak olsun, baktılığı ol. Şu daim sende şu büyükleri başkargan gelinlerden var bu yerde. Tıkıldatı işte gel. Бактылуу болду. Baktılığı ol. Санабар энебизге окшогон, Чаяп келе жатма. касиеттүү, сырдуу, сулуу дегенде, аба. Birbirine gelişken de abi. Ошода. Ошон үчүн булардын пешенесине сиздер аман болуңуздар. Аба, себеп дегенде бул үйдүн жарыгы, бул үйдүн куту. Неге эле мына ушул үй бүлөнүн балдардын жашоосунун керемети мына сиздер болосуздар да, аба. Kuda kalasa şu. Ошон үчүн аман болуңуздар. Demesine. Неме жок бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир небереси келип калды. Сиз кимиңиз болот? Мен нелерим болот. Энеңиз болот да, ушу энеңизге арнаган. Тайне таятаңыз болот да, мына ушул жакшынакай сөзүңүздү ырдап, сүйлөп ырдап да берсеңиз болот. Тайда туулган күнүңүздөр менен
Niye karasın? Hani kıkarat silahla uçuraşıyoruz kızım. Yaşına kayın. Ova. Денсаулық, көп жашасыны. Жақсы көресізбі? Мына урматтуу көрүүчүлөр, небересі куттуктап жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул Шайра Шатман үй-бүлөлөрдүн катарында ушул Санабар энебиздин дагы, абабыздын дагы элестерин түшүрүп калып атабыз. Сүйлөй тургандар калдыбы, барбы? Болбосо азыр энебиз менен абабыз батасын берип, биз программаны жыйынтыктайбыз. Кана мына ушул сулуу кыздар сүйлөп калсын да, мынакей, эстелик болуп калат. Маша kızım silah. Dede Kana? silah. Калуу тилектериңизди айта бериңиз. Туған күніңіз менен тайта. Өміріңіз ұзын болсын. Rahmat. Ne ayta. Биздин пешенебизге бар болуң, Dileklerini aytıyoruz. Yaşına kayın. Денсаулықта чын жүректен бар болыңыз. Қорғаңыз. Rahmat. Азамат. Чын жүрөктөн ден соолукта болуңуз деген жүрөктөн чыккан калуу тилегин билдирди. Мынакей жана биринчи сүйлөгөн небереси кайра кайталап сүйлөп койбосо болбойт дейт. Тайна тайта. Туған күніңіз менен өміріңіз ұзын болсын ешқашан. Жан оруаң. Эч качан оорубаң эне, эч качан оорубаң. Санабар эне ооруп коркутпаңга, эч качан оорубаң. Шуда. Hiç yormayız kızım. Sen için yormayız. Мынакей, сен үчүн оорубайбыз дейт. Көрдүңбү, сөз беришти. Мынакей, мына өзү негизи кутуктаганда ушунтип эле куттап коюш керек. Туура айтат. Сүйлөп эмне кылат? Баары эле беттеринен өп, колдорун кармап, Öyle balamızın kızı da Kafanı tutar götürüyoruz. Şirin neverelerden biri eкен, şirin neverelerden biri eкен mынакей. Kence kalanın nemesi şu. Кана бул жигит дагы сүйлөнүп атат, урматтуу көрүүчүлөр. Ар бир небересин сүйлөткөнгө акылыбыз. Мынакей оорубаңыз дейт, мынакей. Ден соолукта болсун, Mısırma. Жаш балдар эне мынтет да, мына азыркы неберелерчи, бизге деле мына биздин балдарыбыз суроо берет да эне. Мен чоңойгондо сиз картайып кетесизби деп кызганат да, жашты кызганат. Булардын жашы ушул да азыркы. Булардын жашынын сөзү ушул. Булар айтып ойлоп атат, биз чоңойгон сайын сиздер карып баратасыздар депчи. Бирок Кудайым буйруса ушундай небере чебере, ушундай жакшынакай команданын арасында сиздер картайбайсыздар, Кудай буйруса. Көп жашайсыздар. Ал үчүн ушундай жакшынакай мамиле керек эне. Тайна тайта туған күніңіздер менен құттықтаймын. Ушул күнү бөбөк болгон экенсиз. Мезгил жетип, эми бизге тайнесиз. Балдарыңыз жакшы тилек ыролоп, урмат кылып, сыйлап сизди келебиз. Ой, рахмат. Дагы. Өмүр каалайм солу баз тол күнүндөй, көңүл каалайм жадыраган жаз күнүндөй. Туулган күнүңүз куттуу болсун тайта, жайнап жүрүңүз дайыма бүгүнкүдөй. Дагы бир жолу туулган күнүңүз менен куттуктайм. Ой, рахмат. Кол чабуулар. Келин ырдайын ататкана мына урматтуу көрүүчүлөр, бир келини бир ырдап койсунчу кана. Мынакей азыркы апа деген бир куплеттер ырдап коюңуз эми бир. Кана. Онда жаткан жерден чакырасыз дейди. Кана. Келиңиз, кана баштадык кана. Кана. Истеп алайын азыр туруп. Баштай бердик. Can kuyuyorum apam, sen suyuyorum apam, barasılım atam, bağbanımsız. Apa, men sizdi Mekke'ye al paramın ata, ata. Ben sizdi Mekke'ye al paramın apa. Siz menen nardayım.
Maqtanamın. Maqtanamın apa. Değişko siz barda dört tarafım. Çırağımsın apa. Рахмат лаке. Келиндердин атынан кайненесине болгон, кайнатасына болгон жакшынакай белек болду ыр түрүндө. Бар болуңуздар. Эми мына ушул учурдан пайдаланып, урматтуу көрүүчүлөр, биз аксакал менен энебизге сөз берели. Ушулардын сөздөрү, ушулардын айткан насааттары, кеңештери кийинки муундарга сабак болуп кетсин. Мына ушул учурдан пайдаланып, аба ушу жаштарга, андан кийин ушу эне сиз дагы ушу жаштарга өзүңүздүн тилектериңизди айтып, бүгүнкү программаны жыйынтыктап батаңыздарды берсеңиздер, Şu bizden var tapkan dünyalar uşlar, ularda şu zamanga çel çoğaltıp Allah'tan tileklerin ne tilese kabul olsun dep aytıp dep şu yaşta çoğaltıp büyülüp jayladık. Balalı çakalı oluştu. Nevreli olup kaldı kuda kalasan. Bardığından nevre şirneke her bir oşattı ilakka tutar. Bulardın da oşa bilgeni var bir neyse silogan sözünde. Ne deyimiz? Bulardın emi el katarı yaşosu barini gözümenen var. Emi tala dağlardığı neme aytalmayız. Rossiyadağılar alarda jakşeler Kudağa şükür. Allah'a şükür jürüşöt. Mantı bu Rossiyadan beri bizde görgöz otkan oşa kızlar. Alarga hem şu işler var veririz. Allah'tan ne tilekleri kabul olsun, ömürleri uzak olsun, den sağlığı çın olsun. İşine iyilikteyiz daima. Amin aytkanыңыз келсин. Allah Teala şu kayakta olmasın. Yoldan açık kılıp şu kızır babam koldup yölüp kayıp yürüsün şular. Emi biz bolsa o videolar buna baldar bular dele şu terbiyeni şunda verip koyupuz. Biz haliginde öte şairga da neme olupuz. Biz kanday neme kılsak oşantı öyle ket atışkan baldar eken. Söyleşke gelgende bari biz sözden çok bolup kalpız. Жакшы эле сүйлөдү. Жакшы эле сүйлөдүңүздөр. Je sözdü bari nezmal olan okşayın. Бирок абыз жакшы сүйлөйт экен. Чынын айтканда, себептегенде бул курсанчылыктан улам чыгып аткан сөздөр. Allah Teala müşülarga bardığına şu nevre çevrem bala kız gelinlerime şu ömür versin. Bul yaşoda toka sıyda ötüşsün şu. Jakşı şu baskan yolu daima dangır olsun bulardan. Jakşı yürüsün. Ömürler uzak olsun. Özlerinin ne tilese tilekleri kabul olup uşol kılam degen işlerin atkara turan nemelerin özleri neme kılıp Allah'ın kolda türsün. Allah'ın kolda özleri tikele alıp neme lazım. Biz emi buna kuda kalasa bundan beka şularından gelin getirin gana olamaz başka bizdik emi az kaldı. Bir yana Allah ömür verse 100'ge çıktıysa 100'ge çıkağız. Aytkanına emin gönörüz da Allah ne kılan dese bardık benden Allah öz yoluna salat. Көрөтөс. Şu ömür diyem Allah versin, yaşonu da versin. Bundan tileklerini, jakşı tilekleri de Allah Teala kabul kılsın. Amin aytkanыңыз келсин да, урматтуу көрүүчүлөр. Başka söyletiren hem narkozike hem Өтө сөздөр көп, сөз менен жеткизе албай атабыз, Мынакей толкундан. Bravo, ağaçlarım benim kayda olasın bilgi olaz. Yüz varsa kulardığına olaz. Berimizdeki yakınlar şehirdeler. Ayılda. 10 minütte arası alsırağına yarım saatte arası yok olsun. Şular benim ruhtuğam benim yakşımız. Bir sen bendim. Bolarak biz. Buna kaynata kaynanam kine var ben daima cürçelem. Şu ellerinin balları varsa otun atar. Ben otun atar. Kaynata benim kaynanam bolu atar. Oy bu sen mimansın. Giyin barıp kaynağalar ve sen ciğer bol kaldı valar. Şunda jakşı neme turmuşta yaşayalı geletamiz. Rahmat aytkanыңыз келсин. Alardın jakşı sözleri bizge dağı jakşı nasihatlari Tasir edip de. Gelip
тиіп атат. Рахмат ага, рахмат. Ана аябай сонун Бардығыңызға Алла сөздөрдү уктуп атасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Айтарым шу. Насаат болсун, кеп кеңеш болсун. Эми санабар эле. Эми сөз сизден ушул жаштарга, ушул балдарыңызга, неберелериңизге айтчу дечү сөзүңүз, батаңыз. Дагы не дейм, ушу жаштарга ыймандуу болсун, ушу жаштар дагы ушу бактылуу болсун, тилеген максаттарына жетсин. Дейм, ушу балдарыма ден соолук каалайм. Жакшы үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ушу алыста жүргөндөр дагы тынч болсун, ушу бизди сыйласа Кудайым, алар дагы ушу уул кыздарына сый көрсүн. Дайыма ушундай жолдор ачык болсун, жолдор ышылуу, жолдош кыдыр болсун. Бактылуу каалайм да буларга дагы өзүбүздүкүндөй. Сиздер дагы бактылуу, карлыктын жоорун сүрүп, Сага дагы рахмат чоң. Не тилесең тилегиңе жетсин дагы. Семьяң менен бактылуу бол. рахмат. Балдарыңан озур урмат көр. Ушундай эмени жеткиргениңе чоң рахмат. Ушул менин программасы ушул экөөңүздарга белек. Диларам кызыңыздын, Айбийке жана Даниэл неберелериңиздин белеги. Эң чоң белек. Акыйкат эң чоң белек болду күтүлүүдө. Бул программаны тасма кылып чыгарып коебуз, ар дайым сиздердин назарыңызда болот. Аллага шүгүр, ушуну Кудайым бизге насип кылыптыр. Программаны көрүп аткан энелер айтат, ушул программага дагы мен чыгып калсам деген ниеттерин билдиришет анча-мынча. Бирок ошол ниеттерди сиздер да билдирген окшойсуздар да, кайсы бир деңгээлде ушул насип этип, мынакей туш келип мен келип атам. Жолдун алыстыгына карабай. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, программаны жыйынтап жатып, жогоруда сиздер ушул ата-энебиздин жашынакай болгон сөздөрүн уктуңуздар, кеп кеңештерин уктуңуздар дегенде, эгерде сиздердин да ушундай ата-энеңиздер болсо, сыйлап калганга үлгүрүңүздөр. Бул кыска өмүрдө ата-эненин көңүлүн көтөрүү, көңүл кошуп, мамиле кылуу бул дүйнөдөгү жарышчылыктагы эң ыйык милдеттердин бири. Ошон үчүн алдыдагы телефондорго кат жазыңыздар, чалыңыздар, күн-түн кызматтабыз дегендей бар болуңуздар. Санабар эне, аба, бар болуңуздар, күлүгүчтүү жүрүңүздөр. Рахмат. Сага да ден соолук. Şu aytқан нерсе чейин барабыз жүрөбүз. Кудай кааласа мына. Жакшы ниеттер орундала берсин, Ne dersin? Birinciden şu biliyorsunuz için amançılık olsun. Şu eli jortuğu zaman olsun. El içinde Kırgızistan'ımız zaman olsun. Kırgızistan'ımızın halege nemeli bunday nihayet albayda kaldım. Nemeleri jakşı olsun. Ança gelip atkan kırsık apatlardan öz saktasın. Covid'den orası ilayimler şu yok olsun şu bizge pul köp keltirip atat. Ömürüz uzak olsun, el jurt menen el aman bolsa, eldin içinde bardık o zaman bolot. Biz de siler dağı şu bala çaka dağı ömürüz şu el aman bolsa, el içinde biz aman bolalım. Amin. Tinchchilik, amanchilik bolsun. Hech takadan kam bolmaylik. Daima shunday yaxshilik ishlarda yaxshi yuraveraylik. Amin. Alloh. Amin. Alloh akbar. Oğlum sen de şu sen demenge şu peredaşanı oğlum. Qanchalik xizmat qilayotgan nima bo'lsa şu senin qadag'i Alloh taolam ömür versin, den so'liq versin, bala chaqaning kuning kuching ver. Daima elning xizmatida yurgan ekansiz. Şu el qatori sendagi şu ne Allah'dan ne tilek bo'lsa şoların bari sana qabul olsun. Şu dağında deyin şu bala chaqang bilan ömrüň bilan suygan joldoşuň bilan tinch yashan aman bol. Amin. Alloh. Amin. Alloh akbar. Her aytkanыңыздар келсин. Чоң рахмат. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, менин программасынын көрүүчүлөрү, мен ушул Ленин жол деген айылдан кайра кайттым. Жолдор начар, бирок жамгыр жаап атат. Аба ырайы сонун дегендей. Санабар энебиз менен жана анын абышкасынын көңүлүн сөз менен айтуу мүмкүн эмес. Диларам кызына жана бул жактагы неберелерине өтө чексиз рахматтарын айтып баталарын беришти. Эгерде сиздердин дагы ушундай энеңиздер болсо, атаңыздар болсо, шашылыңыздар кутуктап калганы.
сөз менен болсо дагы куттуктап калган шашылыңыздар. Программа бул баасы жок чексиз белек. Менен программасын жөнөтүңүздөр, мен барып тартып, сонун кылып эстеликке калтырып коемун. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Ата энелер аман болушсын.